өзгөчө коноктосек болот. Өзүнүн чыгармалары менен жаш болсо дагы талантын ташкындатып, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан биздин Жакшылык деген өзүбүздүн инибиз бар. Анда эмесе фамилиясы менен толук түрдө тааныштыралы. Акматбеков Жакшылык бизде бүгүн конокто. Салам, кутман таң менен. Кандай келип алдың? Жаш таланттын ар бир таңы кандай башталат болду экен? Ошол тууралуу сурай элчи. Эми башталганда эртең менен турмай, күндө эле бир күн кайталанат бизге. Эртең менен музыкальный школага бармай, андан кийин анан музыкальный школадан келип мектепке өтүп, кайра келип жатып эле, кайра эртең өтүрүп, ошол эле күндүзгү. Сонун карачы кездешим. Бале өзгөчө. Немесе карасаңызчы, негизи айтып коет эмеспи, конокко барганда, билбейм, эми мен ар дайым бир жакка барарда, колума белек печек аламбы, же татты менен барам да. А бүгүн биздин студиябызга Жакшылык өзүнүн аккордеону менен келип калыптыр. Эми таң атпай бир элдерге, теле көрүүчүлөргө бир аккордеонун коштоосунда бир чыгарманы ырдатпай элек кандай дейсиз? Туура айтасыз. Деги эле теле көрүүчүлөрүбүздө азыр Жакшылык качан ырдайт болду экен, күтүп жаткан биздин көрүүчүлөрүбүз бар болуш керек. Анда эмесе дароо чыгарма аткаралы. Андан кийин анда Руспан Абдыкадыровдун Неге мынтип жүрөм деген. Тарынасың сырду тиктеп, мен деп какпай жүрөгүң, андай болсоң ойлоп көрчү, неге мынтип, неге мынтип, неге мынтип, неге мынтип жүрөмүн. Ойгонордо өзүм кодем, сылайт бири чачымды, көзүмдү ачсам жаздын жели, аздыр келип, аздыр келип, аздыр келип, аздыр келип басылды. Алыстан бири келет, көзгө сүйкөм караным, тосуп чыксам сен экенде, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң алдагың ай, сен эмессиң, сен эмессиң, сен эмессиң алдагың, неге мынтип жүрөмүн. Деги эле ушул Рыспак агайдын ыры өзгөчө бир ар бир мисалы өспүрүмдүн же болбосо ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармалар эмеспи? Анда эмесе эмнеге ушул деги эле Рыспак агайдын чыгармаларын аткарып, деги эле ушул эмне үчүн чыгармачылык жолдо именно ушул жаат менен кеткенсиң? Эми Руспан Абдыкадыровдун ырлары почти Кыргызста Руспан Абдыкадыровдо оончу жок. Бир эле жалгыз десек болот. Себеби деген Руспан Абдыкадыровдун оондору
таасирлүү, маанилүү, обондору сөзүнө түп келишкен жакшы уюмдур. Ооба. Ал эми азыркы учурда мисалы музыкалык өзүңдүн сабаттуулугуңду, талантыңды кайсыл жерде ташкындатып, дагы да болсо кайсыл жерден өрчүтүп, кайсыл жактан билим алып Дегеле өзүң жөнүндө кичине тааныштыра кетчи теле көрүүчүлөрүбүзгө. Сен азыр сенин балким фанаттары да косуп, күйөрмандары кызыгып атса керек. Мен дагы үнүң карачы деп мен дагы Ооба. аябай бир сенин орустар айтып коет эмеспи, фанатың болуп атат. Эми Кочкор районунун Нарын облусунун Кочкор районунун Ишенал Арабаев атында гимназия мектебинде 7-класста окуйм. Андан сырткары музыкальный школада аккордеон классынан 5-класста окуйм. Андан тышкары вокал классынан 4-класста окуйм. Байли, дегеле ушул алдыда да кандай пландарың бар мисалы? Эми пландар болгондо жанакы 9-ду бүтүп, Кунекеевди бүтүп, анан консерваторияны бүтүп, Эркин Амангелдиев сыяктуу болсок деген ой бар. Бали. Ошол колуңда турган аспапты дегеле көпчүлүк сенин курагыңда эмес, сенден улуу мисалы. Мен азыркы учурда билбейм да, бул жөнүндө түшүнүгүм жок. Ал эми кызыгам, эмнегедир билбейм. Канча жашыңда үйрөндү элең ушул аспапты? 8 жашымда колго алгам аккордеонду. 8 жашың. Дагы аккордеондон тышкары дагы кайсы аспаптарды ойнойсуң? Эми комуз ойнойм. Анан фортепианону анча-мынча ойнойм, бирок өтө эле эмес. Дагы дегеле планда барбы дагы башка аспаптар менен ойнош? Гитара. Эми планда болсо өзүңө зыян кылбайт, ал ашыкча боло берсе өзүңө жакшы. Анда эмесе мен дагы сени бир ырдаткым келип атат. Бизге дагы бир саңдуу бир чыгармаңды ырдап бер. Азыр дагы теле көрүүчүлөр оңдоп атат, ойгонуп атышат, жанында туруп атышат. Анан сени дагы көрүп атканда дегеле эми теле көрүүчүлөр ойгонуп сыналгысын ачып атканда эле сенин бир жаңдуу бир музыкаңды окусун. Ооба, дегеле ушул Рыспай агайдыкынан тышкары дагы чыгармаларды аткарасың э башка. Анда эмесе шаңдуу чыгарма аткарып бербейсиң кандай дейсиң? Bir manayı ötürülüp. Anda Kalıybek Tagayev'in Dolon degen çağırma. Göttire vaskan meltire Kürkünün ayda serpilip Kılımga oşul kürkündü Kırgızga birdik ençilep Dolon, dolon, dolon Kırgızga birdik ençilep Abası taza tavanın Askanda birdik paramın Askanda jürüp çok solğun Kabılar şoför salamın Dolun, dolun, dolun Kabılar şoför salamın Görkemün sükun manatan Gülpeylilge yaraşkan Aşımdan ötsem kız menen Jibek çaç Goynak halaçan Dolun, dolun, dolun
калачан кыргызга бирдиңечилеп доло биздин WhatsApp'tan келген билдирүүлөр да бар экен, кесиптеш, дароо узаталы. Саламатсыздарбы, 5-каналдын жамааты, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Түп району, түп айылы деген экен. Жакшылык, аман бол, бар бол, анан айын таландың өркүндөй берсин Дамира деген экен. Кымбаттуу Дамира эчкебизге дагы кутман таң, кутман күн дейле дегеле. Ал эми ушул жакшылык дегенде алдыда чыгармачыл адамдын көпчүлүк пландары бар да. Мисалы окуу жайды бүтүп, же болбосо өзүнүн чыгармачылыгында өзүнүн оондорун жазып, чыгармаларын аткарып, клип тартып, азыркы учурда шоу чөйрөгө жаштайынан эле аралашып жаткан сага окшогон жаш жеткинчектер көп. Ал эми ушул өзүңдүн оондоруң дегеле өзүңдүн чыгармаларың барбы азыркы учурда? Жок. Эми бирок чыгарганга аракет кылыш керек. Бирок жок. Эң сын. Ана эмесе кесиптешим дегеле мен дагы эле суроолорумду узаткым келип жатат, бирок убактыбыздын тардыгына байланыштуу биз коштошконго аргасызбыз десем болот. Ошондуктан жакшылык биздин дегеле кыргызстандыкка теле көрүүчүлөргө эркин микрофон болсун. Токчулук болсун, молчулук болсун, жанакы Россия менен Украина согушкандай война болуп аткан бизге деле кесепет тиет, зыян тиет. Эми продукты кымбаттайт, ошолор тынчылык болсун. Ай, Азамат, элин жерин ойлогон бала экен, караңызчы кесиптешим. Чындыгында ушундай биздин уул кыздарыбыз көп болсун, сага да көп-көп ийгиликтерди каалайлы.